Түтүн көргөзмөсүнө фото сүрөтчү Шайлоо Жекшенбаевдин 80ге жакын өзгөчө сүрөттөрү коюлган. Анын эмгектеринде Бишкектин бүгүнкүсү, кейиштүү көрүнүштөр, көйгөйлүү маселелер, жаңы конуштардын жашоосу чагылдырылган. Айрыкча учурдун эң курч маселеси шаарды каптаган ыш, абанын булганышы түрдүү өңүттө көрсөтүлгөн. Мындай яркий, мындай масштабный тема экология боюнча кезекчи эмес мага. Анан кийин морики Unison Group деген организация экология боюнча иштеп аткан. Мени ошо сотрудничать эткенге сурашкан. Мен сразу эле макул болуп, анан кийин ошо июльдан баштап, былтыркы июльдан баштап ошолор менен бирге иштегем ушу тема боюнча. Бишкек шаарынын абанын булганышы боюнча биринчи орунга чыгышы быйыл эле эмес. Бирок жылдан жылга абал оорулуп, түтүн уламдан улам тыгызыраак жана калың. Кала жетекчилиги буга каршы күрөшүү планын иштеп чыккан. Ага ылайык маселе 2026 жылга чейин чечилиши керек. Бишкекке коомдук транспортты жаңы заманбап транспорттарды алып келүү, түтүн чыгарбаган. Мэриянын эсебинен 1 миллиард сомго 120 автобус келип атат. Жартысы келип калды. Андан тышкары биздин эл аралык өнөктөштөр менен ушул 370ке жакын автобус газ менен жана электро менен жүргөн автобустар алынат быйыл. Жанагыл мусорный полигон боюнча азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Буйруса жакын арада мэр кол коет. Бишкекте ушул мусорду кайра иштетүүчү завод курулат. Түтүндүн күчөшүнө өнөр жай өндүрүштөрүнүн, чакан жана орто ишканалардын, тегүү цехтери жана мончолордун ишмердүүлүгү, транспорт тармагындагы чегинен ашкан кыймыл, конуштардын кеңейиши менен көмүр жана калдыктарды жагуунун өсүшү негизги себеп. Жылытуунун башка ыкмаларына өтүү маселени аз да болсо жеңилдетмек. Үйлөрдү жылуулап, түтүн баягы көмүрдү азыраак жакканга мүмкүнчүлүк түзөлдү деп атабыз. Ошону менен бирге түтүндү азайтууга. Андан тышкары ошол эле мисалы үчүн жаңы технологияларды колдонуу, ошол үчүн эски мештердин ордуна жаңысын коюу, же болбосо ошол эле баягы көмүр жаккандан көрө, мисалы үчүн ошол эле баягы жылуулук насосторуна өтүү, же болбосо күндүн энергиясын колдонуу, же болбосо мисалы үчүн үйлөрдү башка шарт менен куруу, мисалы үчүн күндү каратып, терезесин чоң салса, ошол күндүн жылышына, күн менен жылыганга да аракет кылат да. Белгилей кетсек, көргөзмө Гапарайтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде 2 февралга чейин уланат. Нурайым Бейшеналиева, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ.